2 октябрга караган түнү Иран Ислам Республикасынын сакчылар корпусу Израилге жүздөгөн ракеталар менен сокку урду. Ислам революциясынын сакчылар корпусунун башкы командачысы генерал-майор Хосейн Салами басып алынган аймактарга карай 200 ракета учурулганын жарыялады. Ислам Республикасынын куралдуу күчтөрдүн башкы штабы начальниги генерал-лейтенант Мохаммед Багери Садик 2 операциясынын алкагында Израилдин маанилүү 3 аба базасы бутага алынганын билдирди. Ал Ислам революциясынын сакчылар корпусунун аба күчтөрү бүгүн түнү баатырдык жана эр жүрөк операциялар менен сионисттик режимдин көптөгөн кылмыштары үчүн өч алды деп билдирди. Багери Иран Израилдин экономикалык жана өнөр жай инфраструктурасына кол салуу мүмкүнчүлүгү бар болгонун, бирок алар түнү аскерий базаларга гана чабуул жасаганын белгилеп, жөөт мамлекети Ислам революциясынын эгемендүүлүгүнө, аймактык бүтүндүгүнө каршы чара көрүүнү кааласа жана кылмыштарды уланткысы келсе, анда Иран Ислам Республикасынын сакчылар корпусу жана куралдуу күчтөрү бул чабуулду мындан да масштабтуу түрдө кайталоого толук даяр экенин жана Израилдин маанилүү инфраструктурасы бутага алынарын эскертти.